Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кургазор китебинен номер 53 сабак тарых келечек деген тема тууралуу кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Жоголгон цивилизациялар. Академик Вернадскийдин ою боюнча жерде акылдуу жандыктар 15 миллион жыл мурда эле пайда болгон. Ошондон бери 9 цивилизация жоюлуп кеткен. Лемурия, Атлантида, Рама, Гоби, Майя, Кытай, Ливан, Түштүк Америка. Лемурия 78 жыл мурда Тынч океандын ордунда болгон. 52 миң жыл жашаган. Биздин заманга чейин 24 миң жыл мурда океанга чөгүп кеткен. Атлантида жөнүндө Платон Египет жрецтеринен уккан. Ал жөнүндө 6 миң том китеп жазылган. Мыктысы Данелинин Атлантида, Топотонный мир китеби. Ошолор анын аймагы деп 3-4 жерди көрсөткөн, божомолдогон. Анын бири Азор аралы. Анда деңиз суунун астында имараттардын таштан жасалган чоң блоктору табылган. 9 миң жыл мурда жер титирөөдөн кыйраган. Рама империясынын Индияда Хараппа, Пакистанда Мохенджо-Даро деген шаарлары табылган. Урандылары болгон. Биздин заманга чейин 3 миң жылдыкта болгон ядролук согушта кыйраган. Көңүл буруңуздар, доктор Кабрари 1960 жылы Перуда Ики шаарында 11 миң таш сүрөттөрдү коллекциялаган. Үңкүрдөгү таш блокторду азыркы дрелдер менен кесип болбойт. Кантип жасашкан? Жалпы белгилери асурилер гигант адамдардан болгон. Күндүн энергиясынан пайдалана алышкан. Сушка өлүм диски жана башка куралдары болгон. Электрди колдонгон. Тоннелдерди лазер менен дөңдөгү шаарларга суу чыгара алган. Дисколет жана башка учуучу аппараттар салмагы 22 тоннадан 1000 тоннага чейинки мегалит таш блоктор, мумиялоо, пирамидалар жасалганы бүгүнкү күн үчүн табышмак. Маалыматтар биздин заманга чейин 4-кылымда Индия жазууларында мамлекет жөнүндөгү илим Сифрале кол жазмасында Ики таш сүрөттөрүндө Египет папирустарында сакталган. Урматтуу угармандар, сиздер тарых, келечек, жоголгон цивилизациялар деген тема тууралуу учкай маалымат ала алдыңыздар. Китепте 97-98 беттерден өзүңүздөр кененирээк таанышып чыксаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.